Акыркы учурда тиштери кыйшык жайгашкан адамдар үчүн жакшы шарттар каралган. Айталы дегенибиз брекет деген түшүнүк коомчулукта кеңири тарады. Брекет деген эмне, анын түрлөрү кандай жана пайдасы тууралуу бүгүн бизге дарыгер өз кеңешин айтып берсин. Рахмат. Биринчиден брекет деген бул тишти түздөш үчүн, прикусту түздөш үчүн коюлат. Брекетти пародонтоз болгон тиштерге койгонго болбойт. Калган 11 жаштан 12 жаштан өйдө тишке брекет кое берсе болот. Брекет түшүнүгүнүн тарыхына кайрыла турган болсок, эң алгач 20-кылымдын башында Эдвард Энгли атайын аппарат ойлоп чыккан. Башында эки тишти бири-бирине жакындатуу процессин иштеп чыгып, бара-бара бардык тиштин түз жайгашуусун изилдеп чыккан. Бул өтө олуттуу иш болгондуктан кылдаттык жана дыкаттыкты талап кылат. Дарыгер айтып өткөндөй, учурда брекеттин түрлөрү да абдан көп. Бейтаптын каалоосуна карап, өздөрүнүн табитине жараша коюлат. Брекеттин негизги максаты тиштердин аралыгын жакындатып, кыйшык тишти түздөө болуп саналат. Айырмачылыгы ошо көрүнгөн эле, бирок металлический бул бир аз батыраак жылдырат. Эки айдай айырмасы болот. Керамический менен сапфировер бир аз жайыраак жылдырат. Анын эң башында да койгондо көп ооруйбу, оорубайбы деп көп да сурашат. Башында койгондо бир 3-4 күндөй бир аз оорутат. Анткени тиштерди постоянно тартып эметкенден ошондон тартылуудан оорутат. Андан кийин бирок ошо ооруган басылгандан кийин брекет менен ошо оорубай калат. Көнүп калышат. Башында ошо сүйлөгөнгө дагы, тамак жегенге дагы неудобно болот да. Анан ошо акырындан 4-5 күндүн ичинде көнүп калат. Брекет бардык эле тишке коюла бербейт. Койдурууга чейин дагы алдын ала өзүнүн ыкмалары бар. Курт тиш болсо анын баарын тазалап бүткөн соң анан жасалышы керек. Демек, бул жөнөкөй иш эмес жана өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Брекетти койдурган соң бир айда бир жолу түздөтүүгө келип турбаса, өзүңүз каалагандай жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн. Узак сапарга чыгып жаткандар үчүн 6 айлык убакытка чейин өзү көзөмөлдөп туруучу түрү дагы бар. Бирок кандай болгон күндө дагы сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлү менен болгону ыңгайлуу. Башкы органдарыбыздын бири болгон тиштерди жакшы карап, мал менен тазалап, убагында дарылап кам көргөндөн тайбаңыздар. Тиши соо адамдын жылмаюусу да өзгөчө болот. Элнура Калыкова, Самат Исмаилов, НТС Таң Шола.